Манас баба дыйкан менен аштык айдаган соң түшүмүн 6 айдан кийин алат. Ал сокко жиреп уругун себеп болгондон кийин алып уйкуга салып уктап калат. Өзүнө чырмп этип эле уйку алгандай болот, бирок 6 ай уктайт. Ал ойгонсо буудай урулуп, кызылы тоодой үйүлүп калган болот. Эпосто мындай айтылат: баба дыйкан боломун кыйшык ишин оңдодум, ортого аштык салыштык, 6 ай 7 ай болгуча жолдош болуп калыштык деп. Ошол мезгилде Карачанын элин калкын каатчылык басып турган болот. Анткени алардын жерин чегиртке талап басып алган болот. Даан өстүрбөй жегенге чегиртке мойсоп салыптыр. Ошондой балээ келгенде Карача журтту мукурап туш жака качыптыр деп айтылат. Карача элин кантип каатчылыктан, ошол ачарчылыктан куткарып калыштын айласын таппай, анан Манаска Желгайыптын кулуну Ак куланы сатат. Карача Манаска Ак куланы сатып жатып, мындай деген жайы бар: Ак кула жайын айтайын, бекер куйрук жал эмес, кара жылкы дулдулу. Желгайыптын кулуну жет кайт минсең арыбайт, 70 асый болгуча азуусун өйкөп карыбайт деген да. Ак кула жайын айтайын, акыры берен минердеп эркелетип бактырдым, мойнуна тумар тактырдым, бирөө душман кылат деп жер чукутуп бекитип чуңкур сайга бактырдым. Бышты болуп келгенде башына окто каттырып, колдон чыгып кетпеске ал октонун өзүнө 12 чылбыр тактырдым, абаны менен жаптырдым деген жайы бар. Демек, жер чукутуп чуңкур сайга бактырдым дегени бул бункерге бактырдым деген мааниде келет. Ошондо Манас Анжиянга айдаган буудайдан алган түшүмдү ошол Ак кула деген атын сатып алып атат.